Урматтуу баткендик бир туугандар, сиздер эч качан жалгыз эмессиңер. Артыңарда турган миллиондогон журтташтарыңар, бир туугандарыңар, кандаштарыңар, эли журтуңар бар. Ач курсак тоюнат, күйгөн күйүмдүн артынан күйүм келет. Бирок эр заматтарыбыздан, бир туугандарыбыздан айрылып калганыбыз жалпы кыргыз эли үчүн, жалпы Кыргызстан үчүн чоң трагедияdır. Туубуз түшпөсүн, мамлекетибиз өсүп өнүксүн. Өсөр элдин башчысы бир, баатыры миң болот дейт. Биз баатырдыкты акылсыздыктан издебей, бөлүнүп жарылуудан издебей, мамлекет башчыбыздын эл журтту жакшылыкка жетелеп чыгытайын деген жакшы ниет тилектерине өбөк жүрөк болсок, ошондо мамлекетибиз өнүгөт. Ошондо элибизде биримдик, ынтымакчылык болуп, бүгүнкү төгүрсүгөн коңшу мамлекеттин айрым ушул төбөлдөрүн чөгөлөп келе турган учур келет деп мен терең ишенем. Себеби бул алыскы тарых эмес, кечеги 93-жылда өз эли менен кылышып жаткан тажик эли, тажик башчыларына кыргыз эли көкүрөгүн тосуп, достукка, ынтымакчылыкка, биримдикке, элинин канын төккөнгө чакырган данекер болгон эл эле, данекер болгон мамлекет болчу. Бүгүн ошол кечегисин унуткан жексурлар эртеңи үдөмүк болор. Балдар өтүп кеткен энелерге өзүнүн бaldары өтүп кеткен, өз балдар согушта жүргөндө элестетип, мисалы мени көзүм 2010-жылдагы тополоң азыр күндө кадимки ошол күндө күйгөн үйлөрдү элестеттим да, баткени ушул чагылдып. Үй бүлөдө баары кандай элиң тынч, жериң тынч, коңшуң тынч дегендей, ушу баткен эли тынч болсо баардыгы тынч болобуз да. Аллага өтүп кеткен балдардын ата-энелерине сабырдуулук берем, өтүп кеткен балдардын жаткан жери жайлуу болсун, Кудайым бешине өмүр берсин. Кудайым берерин унутпасын. Сиздерге ушу мен көңүл айтамын, сабыр кылыңыздар, тынч болуңуздар. Баткен жергесиндеги окуя баарыбыздын жүрөгүбүздү канатты. Мен ушу 3 күн бою уктабастан карап отурдум. Биздин дагы балдарыбыз бар, ал жакта мекенин коргоп жаткан инилерибиз бар. Баткен эли, биз ар дайым сиздер менен биргебиз. Сиздердин кайгыңар биздин кайгыбыз. Өз элин, жерин коргоодо шейит кеткен эр азаматтарыбызга Кудайым бейишин берсин. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алиф лам мим. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Ушул Курандан болгон сабапты, ушу Сулайман тоонун тегерегинде Куранга муктаж болуп жаткан момун мусулман аял эркектердин арбайына, ошолордун катарында ушул жерге келип зыярат кылып алакан жайып турган өтүп кеткен ата буба жетишчилердин арбайына, касанатан ушу кечеги Баткенде элин коргоюм, жерин коргоюм деп шайыт өтүп кеткен момун мусулмандардын арбайына хадия кылдык. Жайларын жаннаттан кылсын, акыреттерин абад кылсын, имандарын жолдошу кылсын. Ушул Курандын нурлары менен кабырың кең, жарык, сурак сабалдарын асан, Фирдаус жаннатынан Алла Таала өзү насип кылган болсун. Артында калган эли журт, тууган урук, бала чакаларына, уул кыздарына, ушу небере чөбүрөлөрүнө сабыр канаат берип, артынан ушул Алла Тааланын парызын, пайгамбарымдын сүннатын, салих амалдарды кылып, артынан Куран окуп, дуа кыла турган инсандардан болгон болсун. Алла өзүң кадырсың. Şu dünya yüzüne Allah Taala tınçılık bergin. Oşonun katarında şu Orta Aziyabızga, Orta Aziya'nın katarında şu bizden Kırgızstan'a,
Allah Taala tınçılık berip, şu Kırgızstan mamlakatimizde eli jurtubuz tınç bolup, mamlakatimiz aldыңкы өнүккөн mamlakatlerden boluşlukta Allah Taala'na nasip kılgan bolsun. Şu bizden başçılarımızga hem Allah Taala insaf, tawfik, iman berip, ынтымакчылыкты berip, eke dünya eli jurtubuzga baktıruluktu Allah Taala nasip kılgan bolsun. Amin Allah. Kecha 2 günden beri Batken okuyasında jaman işleri olup ketkenine baylanıştı. Bizden tuğuz düşürüp turganda, azal kütüp olganda, bugün Kur'an okulup tuğuz götürülüp otat. Bundan keyin hiç kaçan tuğuz düşmesin, elimiz tinç bolsun, Kırgızstanımız tinç bolsun, şaşılıklar bolsun. Memleketimizde şu tınçlık керек eкен. Ар дайым өлкөбүздө şu тынчылык болсун, эч качан согуш болбосун. Согуш менен эч бир мамлекет, эч бир адам жок дегенде, эки адам деле уруш менен эч кандай ийгиликке жетпейт. Ар дайым тынчтык жолу менен ушундай өлкөбүз өнүккөн мамлекеттердин катарына киришине тилектешпиз. Бүткүл дүйнөдө мусулмандардын ыйык Рамазан айында ушул Кыргызстаныбызга, Баткен элибизге аябай оор сыноо болду. Бул ыйык айларда сабырдуулук менен, өзүбүздүн биримдигибиз менен Кудай буйрса ушул чоң балекеттен, бул апаттан кутулдук. Кудайым мындан ары дагы ушу эли жерибизге назарын түшүрүп, ушундай апаттардан мындан ары ушу менен өтүп кетсин. Ушул биздин тынчтыгыбыз үчүн, биздин бепилдигибиз үчүн, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн биримдиги үчүн, бүтүндүгү үчүн жанын курбан кылган жарандарыбызды, жоокерлерибизди Кудай Таалам өзүнүн рахматына алып, bundan keyin dagы ар бирибиз ушулардын канын сыйлап, ушу мамлекетибизди өнүктүрөлүк. Ар бирибиз мамлекетибиздин өнүгүшүнө, мамлекетибиздин бепил болушуна салымдарыбызды кошолу. Баткен элинин кайгысы, жалпы Кыргыз элинин кайгысы биз үчүн оор минутта оор мезгилдер болду. Өтө жүрөгүбүз сыздап, өзүбүзгө жаш келип мезгилде азыркы оор мезгил. Көрө отуруп, действительно жүрөгүбүз ыйлады. Кудайым баарыбызга сабыр берсин, тынччылык берсин. Урматтуу баткендиктер, биз силер мененбиз. Кандай күндө болбосун, кайсыл мезгилде болбосун, жалгыз Кыргызстан мамлекетибизди биз кашык каныбыз калгыча коргоого милдеттүүбүз. Элибиздин сабырына, элибиздин шүгүрүнө, топугуна таазим кылуу ар бирибиздин милдетибиз. Кыргыз мамлекети дүйнөнү дүңгүрөткөн улуу мамлекеттердин катарында турган дөөлөттүү, сөөлөттүү мамлекет болоруна бөркүбүздөй ишенишибиз керек. Ошого ар бирибиз аракет жасап, ынтымакчылык менен, биримдик менен, башты бийик көтөргөн ынтымак менен ар бирибиз аракет жасасак, ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды кошсок, Кудай буйруса мамлекетибиздин келечеги кең, ооматы артык болоору шексиз. Бардыгыңыздарга Орозонун улуу күнүндө жакшылык тилейм. Карикти жапкан тумандан сакта, каргышы тиер курандан сакта. Каргадай кезде койнуңда жүрүп, как түштө чаккан жыландан сактой. Дудуктун тапкан жобунан сакта, душмандын баккан собунан сакта. Барынан дагы бирөөнүн жалгыз баласын баскан оорудан сактой.